Дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен жалпы биздин теле көрүүчүлөр, сиздер менен таңкы 5 кызматыңыздарда мен Сыймык Бакытбеков. Көп узатпай бизде мынакей коногубуз да келип калды. Биринчи коногубуз ким деп атсаңыздар, азыркы учурда трейдинг боюнча, криптовалюта боюнча көптөгөн окуу жайлар же болбосо ошол тармакта алектенген адамдар өтө көп болду. Ал эми азыркы учурда биздин коногубуз ошол чөйрөдөн келди. Ким деп жатсаңыздар, Кыргыз крипто окуу борборунун негиздөөчүсү, директору жана трейдер бизде Азамат Жусуфов байке конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Рахмат, чоң жакшы. Маанайыңыз кандай? Жакшы. Суроону көп берип, ар кандай берип отурбай эле, мен бир так конкреттүү суроо бергим келди да, себеби бул суроо баарыбызга кызыктуу болуп атса керек, жалпы биздин теле көрүүчүлөргө дагы. Негизи бул трейдер болуш үчүн канча убакыт керек? Канча убакыт даярданыш керек, эмне билим алыш керек, ушулар жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи эле жалпы түшүнүк берип кете турган болсок, трейдинг деген бул кадимки эле алып сатуу деген сөздү түшүндүрөт да. Ал эми трейдер деген алып сатуучу. Биздин мисалда крипто трейдинг, криптовалютаны баарыбыз эле азып жүрөбүз, баарыбызга эле жетип калды маалымат. Криптовалюта алып, сатып иштеген адамдар. Эми бизге, Кыргызстанга, мамлекетибизге бул кесип жаңыдан келип, элдер жаңыдан үйрөнүп, криптовалютаны жаңы таанып баштады. Биздин максат болушунча көбүрөөк элге ушул кесипти жеткизип, ушул жактан билим берип, үйрөтүп, кандайдыр бир пайда киреше тапканга жол ачып берүү да. Эми негизинен бул негизинен трейдингди үйрөнүүгө албетте бул биздин азыр окуубуз, бир программабыз 1 жумалык, 1 жума 10 күн. Бирок бул убакыттын ичинде эч ким супер трейдер болуп кетпейт чындыгында. Мен дайым айтам окуучуларыма, сөзсүз сабактан тышкары дагы өзүңөр интернетте ошончо маалымат бар. Өзүңөр менен өзүңөр иштеп, үйрөнүп алып кетишиңер керек. Жана бул биз биринчи кадамды гана таштайбыз, биринчи багытты көрсөтүп беребиз дагы. Андан ары алып кетиш ар кимдин өзүнүн колунда. Мисалы мен жеке өзүм бул тармакта ушу теханализ, трейдинг боюнча жүргөнүмө 12 жыл, 13 жыл болуп калды да. 2009 жылдары ушу Россиянын бир филиалы ачылып, трейдинг теханализ боюнча Астанада ачылып, бизде да Бишкекте жок болчу ал убакта. Мен ошол жака барып окуп, бирок ал убакта форекс менен иштечүбүз. Азыркыдай крипто трейдинг деген нерсе, биржалар жок болчу. Ошону келип отуруп, 2015-2016 жылдары криптовалюта бир аз көрүнө баштады, баш багып калган кезде, ошол жакты дагы карап көрсөм, ал жакта да жакшы чоң мүмкүнчүлүктөр бар экен. Майнингте жүрдүм, майнингтен башталды, ошентип трейдинг башталды. Анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, мен ошол нерсе менен дагы өзүбүздүн элибиз менен бөлүшкүм келди да. Ал убакта эми мындай офлайн окутуулар, эч кандай офис ачып, андай нерсе жок болчу. Жөн Инстаграмдан баракча ачып, ошол жерге кызыккандарды чогултуп, маалыматтарды берип, материалдарды чыгарып турчумун. Анан бара-бара жолуксак кандай болот, барып окусак кандай болот дегендер чыга баштаганда офистер ачылып, анан окуулар башталды. Менде мындай бир суроо жаралды. 12-13 жыл болуп калды дедиңиз да, ошол чөйрөдө жүргөнүңүзгө. Бул нерсеге сизде эмне түрткү болду? Балким кызыгуу же болбосо баягы баары эле криптовалюта дегенде эле, трейдинг дегенде деле аябай барар менен $1000 табам, миллионго чыгам, өзүмдүн өндүргөн акчам көбөйүп кетет деп ойлошот да. Же болбосо жана кээ бирөө кыйналып оңой акча табуунун да жолун көздөп ушул жакка барышат. Сизге эмне түрткү болду эле? Негизинен мен өзүм мектепти бүткөндө дагы, университетке окуганда ошо экономика тармагын окудум. Мен негизи башынан эле бала кезимден ушундай финансылык жактарды, мисалы жана Американын кинолору менен чоңойдук го баарыбыз. Жандай Wall Street сыяктуу кинолорду көрүп, баягындай инвестор, трейдерлер деген өтө мага жакчу да, негизи ошолордун кылган иштери абдан жагат эле. Анткени колго караганда баш көбүрөөк акча табат да. Ошол себептен ушул жагы дагы бар. Мен өзүм жеке кызыкчылыгым болуп, ошону изилдеп жүрүп отуруп, анан кийин 2009 жылдары анан форекс менен баштагам да, өзүмдүн карьерамды мындайча айтканда. 12-13 жылдын ичинде бирде өйдө болду дегендей, бирде көп акча таптыңыз, бирде көп акча уттуруп идиңиз дегенде учурлар болду. Анан эң сизге багы бир өкүнүп, мындай тыштап, жок бул меники эмес деген учурларда болсо керек, ошолордон бөлүшө кетпейсизби? Кандай учурларда кетип калып, мындай эле иштейинчи дегенде ойлор болдубу? Меники эмес деп кетип кала турган ойго барган жокмун, анткени мен бул нерсенин башынан ушул нерсенин аягына чейин чыккым келчү да. Анан кийин форекс иштеп жүргөндө чындыгында ал жакта шарттары катаал болчу. Жанагындай маржинальная торговля деп коет, $100 менен
соода кылсаң аны $1000 кылып берип коет. Анан ошончолук да риски да көп, пайдасы да көп да мүмкүнчүлүгү. Форексте 2 жыл 3 жыл иштеп жүрүп чындыгында бирдей өйдө бир ылдый болуп отуруп аягында бирге бир болуп эле анан кийин трейдингдагы негизи адам чарчатат аябай. Физически чарчабайсың, бирок мораль жактан чарчатат. Анан ошентип ортодо тыныгуулар болду. Ортодо 3 жылдай өзүм башка иштер менен жүрүп алектен. Негизи эле башынан мен кылып келаткан иштеримди таштай элекмин. Бул азыркы мен кылып жүргөн иштерим бул мындайча айтканда көмүскө киреше да менде. Өзүмдүн азыр ошончо жылдан бери кылып келаткан иштерим бар, бирок мен бара-бара буюрса ошол иштеримди жыйынтыктап, бияктагы традиционный бизнес деп коет го, ошолорду жыйынтыктап туруп, толугу менен бияка өтөм деген мен өзүмдүн ниет пландарым бар. Жана бул нерсе менен толук ушул менен алектенип жашап кетсе болот. Болот. А негизи бул трейдингден сырткары дагы башка өзүңүздүн иштериңиз барбы же болгону ушул бир эле тармак менен эле алектенесизби? Жок, бар. Негизи күндүзгү ишим бар өзүмдүн. Өзүм да баягы гос жумушта же айлыкта иштебейм. Иштеген эмесмин. Эми чет жакта жүргөндө иштеп калдым. Бирок биякта жүрүп ушундай мага ушу өзүм иштеген көбүрөөк жагат да. Азыр да бир күндүзгү ишим бар, бир курулуш бизнестерине байланыштуу. Ошо менен алекмин. Ал эми андан сырткары алып кетип атканым бул азыркы криптотрейдинг болот. Чет өлкөлөргө чыгып, баягы ошол жакта иштеп калдым деп атпайсызбы? Мындан сырткары башка чет өлкөлөрдө билим алып, балким ушул чөйрөдө дагы тереңдетип окуп билип, кайсыл жактардан изилденип окуп биле алдыңыз? Ушул тармак боюнча ошол окуганым ошол Казакстанда болду. Атайын ошол теханализ деп коет. Бул теханализ бардык рынокко кете берет да. Фондовый рынок бар, валютный рынок бар, анан азыркы биздин жаңы келип аткан крипто рынок. Бардыгына теханализ бирдей кетет. Болгону гана ал жерде товар башка. Фондовый рынокто акция, облигациялар, валютный рынокто доллар, евро менен, ал эми крипто рынокто ушул криптовалюта менен иштейбиз. Ушул тармакка байланыштуу бир гана ошол жерден илим алдым, бирок сырт жакта окуганым ал өзүмдүн жана экономикага байланыштуу кесибим эле. Бул боюнча окуган жокмун. Окуй алган жокмун да, жана балким андан Казакстандан сырткары чыккан жокмун бул. Могул негизи ушу криптовалютаны баштап атканда сөзсүз түрдө эле чоң суммадагы акча салса болобу же бир аз суммада акча менен баштап, акырындап аны көтөрүп, анан ийгиликке жетсе болобу? Негизи мен үйрөтүп атканда окуучуларыма дайым айтам. Азыр чоң суммага шашылбагыла деп. Жана сиз башында айтып кеткендей, кээ бирлер ойлойт, бияка кирсем эле азыр тим эле миллионер болуп кетем депчи. Андай болбош керек. Биринчи $50, $100 менен сооданы баштап көргүлө. Үйрөнүп, бышып, такшалып, анткени ар бир рыноктун өзүнүн характери бар. Мисалы фондовый рыноктун характери башкача болчу, азыр крипто рыноктун характери такыр башкача. Мен бунун характерин толук түшүнүшкө эле бир жыл 2 жыл кеткен да. Бул башкачараак иштейт. Деп анан кийин өзүнө ишенип, өзү менен өз алдынча болуп калганда анан кийин ар ким көзү жетип калат, каалаган колунда бар мүмкүнчүлүгү менен ишти кыла берет. Бул деле кадимки деле соода сыяктуу да. Мисалы дордойго барып соодага кирем десе, сөзсүз оборотко акча керек. Канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Бул жерде да ошондой. Бул жерде да рисктер өтө чоң. Ошол эле биздеги мына кадимки бизнестерде да рисктер бар. Ошол сыяктуу рисктерге да даяр болуш керек. Анан трейдерлердин бир сөзү бар. Эгер сен депозитиңди нөлгө түшүрбөсөң, анда сен трейдер болбой турсуң деген сөзү бар да. Сөзсүз ал нерсе болот. $1000, $2000 керек болсо мына $5000 нөлгө түшүп, бирок өжөрлүгү менен ошол баягы бекем туруп, кайра ошонусун актап, анан керек болсо андан да көбүрөөк акчага чыгып кеткендер бар мисалы. Сизден эң чоң суммага күйгөн кезиңиз кайсыл болду эле эсиңизде болсо? Ошо форексте жүргөндө көп күйдүм мен. $500, эми баарын жалпылап эсептей албайм, анткени күйгөнүң кайра келет. Күйүп кеттим, болду, бүттү деп чыгып кетсең, анда калып калды ал ишиң. Кайра уруна бериш керек. Баягы бир эшикти кайра такылдата берсең, ачылат акыры дейт го, ошондой сыяктуу болуп. Ооба. Анан негизи бул криптовалюта бизде батыштан, Америкадан келди да. Анан биздин Кыргызстандын убакыт сааты менен Американын убакыт саатынын айырмачылыгы жарым күнгө барабар да. Бир жагы эле 12-14 саатка чейин. Анан убакыт сааты туура келишпей, көбүнчө кайсыл учурларда ушул трейдинг кылса туура болот? Күндүзгү учурдабы биздин убакыт менен же Американын күндүзү биздин түнкү убакыт мененби? Туура, бул да эң туура суроо. Бул нерсе көбүнчө фондовый рынокто жана валютный рынокто таасирин тийгизчү да, билинчи. Ал эми крипто рынокто да бар, өзүнүн бир түнкү маалы бар, Европага койгондо, Америкага койгондо депчи. Бирок бизде Кытай турат, Россия турат, СНГ мамлекеттер турат. Бул жерде азыр крипто рынокто анчалык мындай сезилбейт да, анын нерсесичи. Кайсы маалда кириш керек, кайсы маалда чыгыш керек экен. Анткени дүйнөнүн баары отурат. Айырмасы жок экен да. Каалаган бош убактыңды аласың. Күнүнө канча саат убакыт бөлүш керек? Орточо эсеп менен.
Мен мисалы өзүмдүн күндүз ишим башка болгондуктан мен скальпинг деген түрү бар киря менен трейдингдинчи. Кадимкидей эртең менен туруп жумушка тургандай туруп отурат, ар бир кыймыл аракет, баягы рынок мындай жасат эмеспи? Ар бир кыймыл аракетти $1, $2 алып чогултушат элдерчи. Мен андайга отура албайм, убактым жок да. Эгерде ошентип иштейм деген болсо, ошо мээнетине жараша акчасы да көбүрөөк болот. Убакты да көбүрөөк бөлүш керек. Меники болсо көбүнчө алып коем. Средний срок деп коет, балким 1 жумага, 2 жумага расчеттеп алып коем дагы монетаны. Жата берет, бул жакта өзүнүн биржанын кошелегү бар, жата берет. Кийин баасы көтөрүлгөндө карайм, кайра сатып коем. Кайра да анализ жүргүзүп, карап, жаңылыктарды карап, кайра алып коем. Ушинтип баягы параллельно иш кылып келем да. Мунун башында баштап аткандачы баягы муну эмне кыласың? Эч кандай кызыгы деле жок экен, болбогон бир нерсе, бул пирамида, акчаңды уттурасың, андан көрө мамлекеттик иштерге барып, же жакшы аты чыккан жерлерден иштебейсиңби деп тоскоол болгондор деле болсо керек. Андай ойдогулу адамдар бар сөзсүз. Эми мисалы жана акция, фондовый рынок жөнүндө айтса, көп анчалык каршы чыкпайт эле. Анткени акциялар илгериден бери келаткан, баардыгына маалым. Ал эми крипто рынок, криптовалюта деген чындыгында жаңылык болуп, көптөр азыр пирамида деп да ойлогондор бар чындыгында. Анткени ага да себеп бар, негиз бар. Көп шылуундар биткоиндун атын жамынып, канча адамдарды, биздин эле Кыргызстандан канча адамдарды алдап кетишти мисалы. Бирок билген адам билет, бул эч кандай пирамида эмес экен, эч кандай жана сетевой андай муларга жакын жолобосун билет. Кадимки эле жана акция, башка алтын, күмүш сыяктуу эле бул да товар, алат, сатат. Мисалы алыска барбай эле 2 жыл, 3 жыл мурун биткоин коррекция деп коет, көтөрүлүп барып кайрылып түшүп, мындай ордунда турган кезде эле ал жерде пайда эмес, керек болсо зыянга учураган элдерчи. Анан мага карындашым чалып, мен бир курбу кызым бирөөгө 20 000 сом бериптир. Анан алар ал 20 000 сом көп өтпөй эле 5 000 сом кошуп пайдага чыгарып бериптир деп калды. Анан эмне кылат экен алар десем, алар ошо биткоин менен иштейт экен деп калды. Жок дедим, биткоиндо азыр андай пайда жок. Мен дагы акча берейин деп калган экен да. Акчаңды бербе дедим, андай пайда жок. Алар шылуундар болушу мүмкүн. Десем, чындыгында ошондой шылуундар кийин көбөйүп кетти. Канча мага жазышат. Байке ушундай болуп акчабызды салды эле, кантип кайта алсак болот? Ала албайсыңар болду. Бүт акчаңарды берди, бүттү. Башында гана булардан алып болуш керек болчу. Бул да эмнен кесепет болот? Бул да билимсиздиктин. Биздин элдердин билбестигинен пайдаланып, көп алдамчылар иштеп кетип атышат да. Ал эми биздин дагы максатыбыздын ошо бирден бир себеби жок дегенде бир сабаттуу болуп, илимдүү болуп, ушул тармакта өзүнүн жемин жедирбей турган болсун дейбиз да. Анан могу кыргыз крипто деген баягы окуу борбору бар деп атпайсызбы өзүңүздөр негиздеген? Ал жактын башкалардан өзгөчөлүгү эмне? Канча убакта үйрөтүп, жана окуп бүткөндөн кийин дагы бекер жардам консультацияларды бересиздерби? Ушулар жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Биздин окуу борбору ушу биз 1 жума окутабыз, 1 жума күнгө чейин. Анан кийин сөзсүз биз бул бир окуткой эле болду, бүттү дебейбиз. Биз дайым команда болуп жүрөбүз деп башында бардыгын айтабыз. Анткени биз келечекте буюрса ушул бир трейдерлердин бир коому түзүлүш керек Кыргызстандачы. Карапайым кыргыз элдеринин арасында. Биз окуткандан кийин албетте 1 жуманын ичинде баягы ар кимдин кабыл алуусу ар кандай. Бирөө түшүнбөй калат. Айтабыз, кийинки сабактарга каалаган маалда кайсы сабагыңды түшүнбөй калсаң, келип окуп дагы катышып кете бер. Керек болсо 1 жыл катта. Түшүнүп билип кеткенге чейин. Деп анан өзүбүздүн группабыз бар, ал жакта сүйлөшүп, дайым жаңылыктар менен бөлүшүп, жабык каналдар бар, мисалы бул монетаны алалы, бул монетаны саталы деген. Ошондой болуп бир команда болуп иштегенге аракет кылып атабыз. Менин досторум да ушул тармакта бир аз изилденишкен да. Билим алып, анан кийин жанагындай 2 күндүк атайын кечке боло турчу семинар деп коебу, же болбосо жана тренингдер болобу деп коебу. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Ошондой барган туурабы, жардам береби, же ал маалыматтарды интернеттен жакшылап издеп таап окуп алсак болобу? Негизи азыр интернетте бардык маалымат бар. Мен аны айтып да келем. Instagram баракчада да айтылат ал нерсе. Кимде ким өзүнө ишенсе, интернетте отуруп алып эле, эч кимге эч жака барбай деле отуруп алып үйрөнсөңөр болот дейбиз. Бирок бизге келгендердин арасынан айтат да, мен дейт мисалы, ушу сабакка чейин эле интернетте карачымын дейт, YouTube'дарды карачымын дейт, бүт ушу криптовалютаны. Бирок түшүнбөй отура кайра чыгып кетчимин дейт да. Эми сабактан кийин мен ушунун баарын түшүнүп калдым дейт да. Эми азыр YouTube'да ачсам дейт, мен билем эмне жөнүндө сөз болот. Уже мен кабыл ала баштадым дейт да. Ушундай бар экен. Кээ бирөө кабыл ала албайт. Бирок көпчүлүк айтат да, түзмө-түз келип, офлайн келип окугандан өтөрү жок экен. Ошон үчүн офлайн келип окуйлу, анан калган интернеттен анан өзүбүз толуктай беребиз дешет. Ушул нерседен негизи аябай трейдинг деген нерсе азыркы заманда мен калп айтпайм 1-2 жылдын ичинде аябай өркүндөп өсүп
менимче бүт эле азыр жаштардын баары ушул боюнча ой болуп калды. Мен жолукпайын, 2-3 кишинин ортосунан бирөөсү сөзсүз түрдө ушул нерсе менен изилденип алектенишет. Сиздин оюңуз боюнча бизде мектептер программасына киргизип, ушул жөнүндө окутуп, үйрөтсө болобу окуучуларыбызга? Себеби жаш кезинен акча таап үйрөткөнгө. Мектеп кезинде балким жөн эле мындай теоретический бир нерселерди өзеки айтып, бир аз үстүртөн айтып кетсе болот. Бирок университетке келгенде адам баягы кабыл алуусу, ушу жумушка, кесипке болгон кабыл алуусу башкача болот болуш керек дейм да. Анан негизи мына сиз айтып аткан бул ар бир жаштар көпчүлүгү ошого кызыгып баштады дегенчи бул өтө сонун көрүнүш, өтө жакшы. Мен абдан кубанам бул нерсени. Жана биздин максатта ушундай трейдерлер көбөйсө. Ушинтип анткени бул крипто башка рынокто албай эле коелу. Крипто рыноктун өзүндө азыр бүгүнкү күндө 2 триллион доллар айланат. Ал жерден барып биз Кыргызстандан канча миллионер чыкса дагы акча түгөнбөйт, мындайча айткандачы. Жалпы крипто рынокто суткасына 100 миллиард доллар оборот жүрөт. Биздин тышкы каржыбыз 4 миллиард доллар, суткасына 100 миллиард акча айланат. Эми арасынан миллиондор чыгып кеткен болсо, мисалы миллиондорду бирөөлөр бияктан пайда таап биздин кыргыздар көргөн болсо, ал эч кандай ал жака зыяны тийбейт, эч кандай бир тоско эме болбойт да. Ошон үчүн биз болушунча ушул нерсени үйрөтүп, жеткизип, ушул жактан акча табууга чакырышыбыз керек болсо. Бул азыркы учурда доллардын баасы өсүп кетти. Ар бир эки сөздүн бири ушул болуп калды окшойт. Кээ бирлер тамаша катары интернет баракчаларында, желелеринде болсо жумурткага эмне тиешеси бар деген учурлар болот. Буга сөзсүз кандайдыр бир тиешеси тиеби? Анткени ал жакта бардык эсеп боюнча бир эле валюта менен эсептелип, доллар мененчи мындайча айтканда, анан кандай тиешеси, баасын, кедергисин тийгизген жокпу, зыянын тийгизген жокпу, же тескерисинче кайра өнүктүрдүбү, өстүрдүбү? Бул эки тармакты, доллар менен крипто рынокту эки бөлөк катары алсак болот да. Бири-бирине көз карандысыз. Анткени ошо крипто рынокто доллардын цифровой варианты бар, крипто варианты USDT деп коебуз. Ал доллар менен бирге бир жүрө берет. Анан ошол эле доллар менен болгону гана эмесин кедергисин каяка тийгизет, баягы улуттук акчаларга тийгизиши мүмкүн да. Мисалы мурун биткоинди 40 000 доллар калганда сомго которгондо мынча болуп аткан болсо, азыр эгер сомго алам десе көбүрөөк сом берип калат да. Бирок доллар ошол эле доллар болуп кала берет. Анан мына долларды азыр эске салып кеттиңиз. Доллар деген бул тынбай чыгып туруучу бир валюта да. Баягындай чоң станокторду иштетсе эле болду, доллар чыга берет. 2020-жылы пандемия башталганда биткоиндин баасы 6,5 мың доллар болчу. Анан кийин долларды баягы элдерге пособие алып беребиз деп Америка долларларды чыгара баштады, бизнестерге колдоо көрсөтөбүз деп долларларды чыгара баштады. Албетте, ар бир экономист, ар бир финансист билет, кайрадан канча акча көп чыкса, ошончолук күчү кетет деп. Ошондо ошол кезде филантроптор, инвесторлор өздөрүнүн долларларын керек болсо криптовалютага, биткоинго өткөрө баштады да. Ошондо 2020-жылы 6-7 айдын ичинде 10 эсе өсүп берди биткоинчи. Аналитиктердин айтуусу боюнча карасак, сырттан келген акчалар биткоинго кире баштаган да. Буну цифровое золото деп дагы наамдап коюшту. Керек болсо, мисалы азыр бул блокчейн сайт деп коет, ар бир кошелектон, кайсы кошелектон канча акча, канча монета кетти көрүнүп турат да, бирок кимдики экени билинбейт. Ошол жерде жана Америкага 1600 доллардан пособие берген кезде кадимкиде 1600 долларлык биткоиндар кошелекке чыга баштаган да. Анткени алар билет. Бул инвестиция деген нерсени билет. Биз билбейбиз да, жакшычы. Бул биз билбестиктин айынан көп нерседен кургалганбыз. Ошол эле биткоин керек болсо Бишкекте эле болгон окуялар көп. Мен өзүмдүн эле мына досумдун иниси машина саткан экен, кайсы бир жылдары 6000 доллардык машина сатып, бирөө келип биткоин бербейми дептир. 60 биткоин берем дептир. Курс ошондой экен. Десе, каяктан айтып атасың дептир да. Билбеген нерсени неме кылбай, акчага эле сатам деп. Эми кийин айтып отурса, эми бүгүнкү курс менен эсептегенде 2,5 миллион доллар да, анысычы. 60 биткоин бүгүн 2,5 миллион доллар. Ошондо канча жыл мурунку окуя болуп калды? 7-8 жыл болушу мүмкүн. Андан да бир аз көбүрөөк болушу мүмкүн. Мындай билбестиктин айынан көп адамдар азыр деп калгандар бар да. Бул эми мейли тагдыр экен, эми жок дегенде азыр да кеч эмес, бирок азыр да жок дегенде билип үйрөнүп алышса кеч эмес. Ушул нерсени окуп, трейдингди окуп изилдеш үчүн кандай сапаттар болуш керек, балким бир өзгөчөлүктөр болуш керекпи, же болгону кызыгуу элеби? Аракет керек. Негизи кайсы жерде болбосун айтылат го, баягы 1%, 1% талант, 99% аракет дегенде. Аракет керек, адам үйрөнүш керек. Анткени биздин окуу борборго мисалы 50дө бир байке келген да. Ошол байкени мисалы алып кетейин. Башында чындыгында да кыйналды аябай. Түшүнбөй атам, кирбей атам, такырмоо терминдерди жаттай албай атам депчи.
Азыр үйгө оралып да бирок аябай мен айттым, байке аракет кыла бериңиз. Анткени бизде кыргыздарда жанагындай нерсе сиңип калганда, болду эми биздин жашыбыз өттү, бизге уже кирбейт, мээбиз катып калды деген. Жок, ал нерсени алыс болуш керек. Батыш өлкөлөрүнө барсаңыз, 70-80деги адам бир нерсени окуп үйрөнүп аткан болот. Ал айткан жок, мен карып калдым депчи. Керек болсо бирөө келип, сен эми карып калдың болду десе, ал тарын атагачы. Деп ошол байкебиз аябай аракет кылды. Мына азыр уже мен менен келип, анча-мынча мен билбеген маалыматтар мага келип айтып калат да. Мондой болуп аткан турбайбы, мына теханализ мындай болуп атат, мындай көрсөтүп атат депчи, деп калам. Аракет кылса эле адам жетишет. Аракет кылса эле. Сизге мисалы өзүңүздүн эле туугандарыңыздан ушул тамакта иштеп атканыңызды билишет да, кайрылып, мага мындай жардам бер, мага мындай кыл дегенде сөз кайрылуулар болот болуш керек. Анан сиз кандай жардам бересизби, убактыңызды бөлөсүзбү же өзүңүз айтып аткандай кечкисин бул менен иштесеңиз күндүзгүсү өзүңүздүн жумушуңузда же убактыңыз такыр болбойбу? Мен өзүмдүн жакын туугандарым арасынан көбүнчө мен аларды чакырсам ушу инвестицияга чакырып атам да. Инвестиция кылып койгула, мүмкүнчүлүгүңөр болсо. Мынакей азыр могул актив, бул актив жакшы болуп атат. Ушуну алып койгула, балким жарым жыл, бир жылдан кийин кайра пайдасына сатасыңар. Деп туугандарыма ошол монеталарны алып берип койгом. Ал эми балдары, жаштары окуйт элек, барат элек деп кызыккандар бар. Келгиле атам, мынакей эшигибиз ачык. Чоң 50дөгү байкелер үйрөнүп атканды 20дагы бала кантип үйрөнө албайт, мисалы 25-те. Ооба. Сиздин сөзүңүзгө кошулабыз, эң мыкты маек болду. Анда сизге бир эркин микрофон берели, кыргыз элине кайрылууңуз болсо же болбосо жаңы баштап келаткан трейдерлерге каалоо тилегиңиз же кеңештериңиз болсо айта кетиңиз. Ушу биздин эле ушул азыр кылып жаткан ишибиздин максаты, бирден бир максаты ушул карапайым, ар бир карапайым кыргыз элине ушул кесипти жеткириш керек. Бул кесип 21-кылымдын кесиби деп койсок да болот. Жана жер айдамай, мал кармамай деген нерселерден чыгып, ушул жактан ушул кесипти үйрөнүп, иштей турган болсо көздөрүнө көп нерсе ачылат да. Мисалы, бул кесипти үйрөнгөн адамдын көзүнө жанагындай $100,000, $200,000 деген нерсе реалдуу түрдө ачылып калат да көзүнөчү. Мисалы, азыр бизде таксиде отуруп, таксиде иштеп жүргөн балдар азыр 1 жыл, 2 жылдын ичинде $100,000 деген нерсени кыялдан албайт дагы да. Таксиден сом тапсаң табышың мүмкүн, каякта доллар. Бул жерде мүмкүнчүлүктөр чоң. Мен ушу элибизге айтарым, ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушуну үйрөнүп, ушул жаңы кесиптин ээси болуңуздар дейт элем. Чоң рахмат, Азамат байке, сизге иштериңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса биздин кыргыз элине салымыңызды кошуп, жаштарды деги эле ушул трейдинг тармагында окуп үйрөнөм деген адамдарга чоң жардамыңызды берип, билгениңиз менен бөлүшүп, үйрөтүп келе бериңиз. Иштериңизде ар дайым ийгиликтер болсун, көп чоң суммада акчаларды издеп таап, иштеп таба бериңиз демекчибиз.